Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Биз Бишкектен келдик. Сиздерди зыярат кылып көрүп атабыз. Аябай начар акыбал, жаман акыбал. Эч кимге жаман жакпаган акыбал. Биздин жамаатыбызга өзүңүздү тааныштырып, анан эмне болду, башынан аягына чейин айтып берсеңиз. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Ben Batken Ulası'nın Eleklanı, Çancı Raylı Okuyatın arkaya kayın turgun olan 33 yaşlamın. Tacikistan bizge kol salıp 16. sentyabr günü ertemine saat 8'i 14 şamasında balam mektep köjөнөп жаткан пайтта окто бизге ата кайды. Анан машинаны жүргүзө калып, балдарыбызды алып, документтерди алып качып кеттик. 2 saat, 3 saatin içinde bizde gidip bu jağından o nasos degen ayıl жактан насос деген жерибиз бар, ошол жактан бул жагы жакшы деген айыл жагынан болуп бизге кол салып ушундай иштерди кылып салды. Пешенебизде ушул күндөр бар экен эми. Өзүбүз Кудайга шүгүр жаныбыз аман калды. Шуяга сүйүнөбүз, бuyagына эми Кудай кааласа өкмөт салып беребиз деп жатат. Өкмөтүбүзгө рахмат. Жакшы ойлор менен жакшы үйлөрдү салып берсе деген үмүттөбүз. Бул былтырда болгонбу мындай акыбал? Былтырда болгон, былтырда Орозо пайтта болгон. Өткөн жылы Орозо пайтта курбан айтка кабыл түнгө кечесиге жакын кечеси түндө саат 9-дар куптан намазын окуп жатсак, мечитке барып окуп жатсак, түндө ушундай кыргажалуу окуялар болду. Талда дос деген айылыбызга минометтон менен атып турду. Балдарды алып Маркын деген айылыбызга качып кеттик. Ошол күнү дагы кече мунусу дагы жума күнү кылды. Эртелеп жума күнү саат 8:10-15 чамасында балдарыбыз мектепке жөнөп жаткан пайтта ушинтип бизди атып каргажалуу окуя экен. Ушундай иштер болуп кетти. Анан Маркын айылына качып бардык. Маркын айылына качып баргандан 2 күн 3 күн келбедик. Булар 2 күн 3 күндө Маншеттеле биздин жаңы айылда 36 та үйдү күйгүздү. Общий Наркамдерин деген айылда 18 таны күйгүздү. Общий саны 74-75 үйдү күйгүзүп чыкты. Ол жерде Максат деген айыл бар. Максат деген айылга да кол салды. Эскочу дегендер бар, банктар бар, үйлөр бар. Аларга да полный куралдуу күчтөрдү кылып бардык жолу өткөй берди. Баткенде вообще эле. Баткен бизге караганда страшно. Мына ушул жолдун асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстан. Маргун эли сиздерди Маргундун айылы азыр үй бүлөңүз ошакта да? Мен азыр үй бүлөмдү Бишкекке жөнөтүп едим. Кыскасы бетте жашаганмын, көрүп турасыздар, үй шариятым жок. Бетке келген менен үй керек, башка керек, өзүм жерде туруп турайын, өкмөт үй салып беребиз деди. Ошого өзүм жерде болуп турайын. Ошентем. Эми өкмөт үй куруп берет экен. Бирок өкмөт үй куруп берди. Эми биякта жашоо кандай? Деги эле биякта жашагыңыздар келеби? Анан жашаганда кандай жашайсыздар? Тажикстан эли жакын экен. Чегара жакын экен. Эми туулган жер топурак алтын дегендей берди ташап кетпейбиз. Кыскасы. Эми бизге границаны тактап чечип берсе, анан дагы дальше жашай беребиз. Бизге куралдуу күчтөрдү күчтөш керек. Солдаттарды күчтөндүрүш керек. Биз берди ташап эч жака кете албайбыз. 1 метр жерди да бербейбиз Тажикстанга. Ол үчүн бизди жерди алабыз деп талашып атат, биз жерди бербейбиз. Кыскасы. Жерде жашайбыз, жерде туулуп өскөнбүз, жерде жашайбыз. Бизге Кудай кааласа өкмөт үйдү салып берсе, дагы эле жашообузду улантып беребиз. Өкмөткө ушундай эми. Сезимдер кандай болот мындай бир согуш? Сезимдер эми чегара бизге жакын. Ушул айткандай асфальттын асты жагы Тажикстан, үстү жагы Кыргызстан. Бул убакка чейин жакшы жашап жүргөнбүз. Бugün мына азыр 3-чү жолу ушундай согуш болду. Эми бул тажиктерде пешенебизде ушул күндөр бар экен, эми Аллага тапшырып коелу отурдук экен. Бир жамандыктын аркасынан эки жакшылык дейт эми. Кудай кааласа энди ушу күндөр пешенебизде бар экен, эми Кудай кааласа биягы жакшы болуп кетер деген үмүттөбүз эми. Алла тынчтык берсин ар бир. Ушундай болсун эми. Биз элге кайрылып жардам сурап акча чогулткан элек, репозиттерди ачып, азыр элдин аманатын алып келдик. Эми өзүңүз айткандай жабыркагандар аябай көп экен. 75 үй деп атасыз. Ушундай болот. Ар бир үйгө эми акчабыз жетпейт экен, бирок бир аз болсо дагы аз акчаны көп акча деп көрөсүздөр. Мына 20 000 сом сиздерге элдин аманаты. Кабыл алсаңыз иншалла. Алла разы болсун. Аз болсо да көп көрүңүз. Бул элдин аманаты, биз жөн гана Алланын разы болсун. Ушунчалык келип көңүлүңүздү сурап кеттиңиз сизден. Алла разы болсун. Биз да разыбыз. İşinizlerge iyilik. Başka bir söz. Bizge iki söz. Жеңилдегенде кыскасы. Сөзүн ошонун бирин айтышканыбызды билебиз, нажегенибизди билебиз. Вообще-то башка жака бала чакан жөнөтөрүбүз, өзү бишет деп.
Bazen keçesi bung dep kadar şunday korkup şunday ötüp turadi. Baldarız aytat şunday ne boldu ata dep turadi. Bir başından balon jansa ele ata kaçtık bu dep turadi. Şunday şarayetde kaldık hem bu da kalasan bir ağı tinç olsun, yaxşı olsun yani. Sizlerge daha çok rahmat. Şu jaktan kelip mana köңүлүңүздү алып сурап отурасыздар. Rahmat sizlerge daha. Алла таала биздин баткен элибизге, жалпы эле кыргыз элибизге тынчтыгын берсин, берекесин берсин. Жамандыктан сактап, жакшылыкка чакырсын иншалла. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун сизден.